Ушул Кадамжай районундагы Халмио мал базарына бир адамдар келиптир, бир эженин ден соолугуна деп. Урматтуу замандаштар, келиңиздер, бүгүнкү өтүп жаткан кайрымдуулук иш-чарасына кайдыгер карабасаңыздар, эс салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Биз мээримдүү элим фонду сиздерге кайрылып турганыбыздын себеби өзүбүздүн жардашыбыз, өзүбүздүн тургунубуз, Жалал Абад облусу Байлуу суу шаршасынын тургуну Орозалиев Нургазиевиздин жүрөгүн операция кылуу үчүн чоң суммада акча каражатка муктаж болуп турат. Кайдыгер карабасаңыздар, өз салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Көптү кырса көл болот, көл толкуса сел болот. Тамчыдан көл куралат, бир сомдон өмүр калат демекчи. Келиңиздер тоондар, кайдыгер карабасаңыздар, 5 күндүк жалган дүйнөдө 1 сом боло, 5 сом боло, өз салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Балам көп карайт батылы, не деген ыйык атыны, өрттөнүп кийген сен үчүн табылгыс байлык атына демекчи. Орозалиев Нургазиевиздин атынасынын барбаган жери, какпаган эшиги кылбаган себептен биз мээримдүү элим фонду ушул баланын атынан кайрылып турабыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, кайдыгер карабасаңыздар, өз салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Чымчыгычат, чын дүйнөнү аралап, чынын айтчы, бул дүйнөдө ким калат демекчи. Келиңиздер тоондар, 5 күндүк жалган дүйнөдө өз салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кулавзура бил садака, садака кылгыла, садака баладан кайтарат" демекчи. Келиңиздер тоондар, кайдыгер карабасаңыздар, 5 күндүк жалган дүйнөдө өз салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Кайрымдуу болуш үчүн чоң суммада акча каражаты керек эмес. Кайрымдуу болуш үчүн кичинекей мээримдүү жүрөк жетиштүү демекчи. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, кайдыгер карабасаңыздар, 5 күндүк жалган дүйнөдө өз салымыңыздарды мээримдүүлүк менен салып өтсөңүздөр. Урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, биз мээримдүү фонду сиздерге видеонун астына да коюп коелубуз эл сом номерини. 85 миң акча каражатын бергенбиз. Бүгүнкү күнү 85 миң сом жеткирип бериптир, аз эле калыптыр туугандар. Сиздер да кайрымдуулук кылып коюңуздар.